Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah Tevhid kitabına sabak dolantabız. Bugünkü bölüm avtor aytып жатат. Babu kavlillahi Teala ve la in azaqnahu rahmeten minna min ba'di darra massethu la yaqulenne haza li. Bu bölümde ушундай тема койду. Бул аят менен коюп атат. Эгерде адам баласына Аллах Тааланын райымы менен бир жакшылык келген болсо, кыйынчылыктан кийин бир жакшылык келген болсо, эмне дейт? Бул меники. Мен кыйындыгым менен жеттим деп айтат. Бул бөлүмдөгү мурунку бөлүмгө тиешеси бар. Мурунку бөлүмдөрдө айтты да: "Я'рифуна ни'маталлахи сумма юнкирунаха." Аллах Тааланын нематтарын, жакшылыктарын адамдар билип туруп, анан аны четке кагат депчи. Өзүнөн, ата тегиминен кыйындыгынан келди деп. Ошо сыяктуу эле бул жерде эмне? Адам баласыга бир кандайдыр бир жакшылык келсе, байлык келсе, бирдекеге жеткен болсо, ал Аллах Тааланы унутуп, дароо өзүнө таандык кылат. Менин кыйындыгым менен, мен ушундай иштегеним менен, мен күчтүү экономист болгон үчүн, күчтүү мындай болгон үчүн деп өзүнө таандык кылат дейт да. Ошол жөнүндө келген бөлүм. Бул бөлүмдө да эгерде ошол кандайдыр бир жакшылыктарды эч кандай Аллах Таала тарабынан келген жок, мен өзүм пайда кылдым бүт баарыны деп себепке толук эме кылган болсо, ал чоң ширк болот. Ал эми себеп эмес нерселерди себеп кылган болсо, кичинекей ширк болот. Бул эреже баарында эле. Бирок жөн гана чыныгы себеп болуп аткан нерселерде дагы эмне? Адеп болуш керек. Аллах Тааладан ошо неамат кандай бир жакшылык келсе, альхамдулилlah, Аллахтын райымы менен, Аллахтын фазилети менен, Аллахтын жакшылыгы менен деп Аллах Таалага таандык кылыш керек. Ошол себептен бул аятты тема койду. Бул аяттын башында Аллах Таала адам баласын ушундай сыпаттап айтат. Инсанды акыйкаты ушундай. Бул бардык адамзаттын сыпаты. Ушундай деп айтып атат. Ла яссамул инсану мин дуаил хайри ва иммассаху шарру фаяусун канут. Инсан дейт. Инсан дегенде бардыгы кирет. Ал инсан деп атат. Бардык инсандар, адамдар ушундай дүниөнү талап кылуудан тажабайт дейт да, мындай дүниөгө жетүүдөн. Дүниөгө анткени ал дүниөнү ушунчалык жакшы көрөт. Аллах Таала Куранда айткандай: "Ва тухиббунал мала хуббан jamma." Силер эмне? Мал-мүлк, дүниөнү ушундай катуу жакшы көрөсүңөр дейт да. Демек, адам баласы дүниөнү кууп, артынан дүние талап кылуудан тажабайт ал дейт. Бирок дейт: "Ва иммассаху шарру фаяусун канут." Эгерде ага бир кыйынчылык келип калса, кыйынчылык дегенде, шар дегенде баардыгы кирет. Ден соолугунда бир ооруп калды, же болбосо банкрот болуп калды, же болбосо иш кылып атат, иштери жүрүшпөй жатат. Ушундай болуп калса, ал эмне? Үмүтү үзүлүп калат. Аллах Тааладан эч кандай жакшылык көрбөгөндөй, Аллах Тааладан эч кандай жакшылык келбей тургандай, болду эми ушуну менен жашоосу токтоп кала тургандай абалга түшүп калат. Мисалы үчүн бир жумуш баштады, жумушунда банкрот болуп калды. Же болбосо бир аракеттерди жасады, ишке ашпай калды. Кыйналып калды. Кичине жакырчылык менен кыйналып калды, акчасы жок болуп кыйналып калды, ден соолугунда кыйналып калды. Ошондой келсе, башына түйшүк түшкөндө, кыйынчылык түшкөндө, адам баласы ушундай дейт, ал Аллах Тааладан эч кандай бир жакшылык үмүтү жок, үмүтү үзүлүп калат. Ой, мындай бул кыйынчылык, убактылуу, сабыр кылсам иншалла Аллах Таала сооп берет. Аллах Таала сөзсүз түрдө кыйынчылыктын артынан жыргалчылык берет, жеңилдик берет деп үмүтү жок дейт да. Болду, эми кандай болом, эми жашоом кандай болот, эми мен кандай кылат экенмин, эмне кылат экенмин деп бир жолу кайгы капага батып кетет дейт. Бул ошо ыйман келтирбеген, таухиде алсыз болгон адамдар ушундай болот. Аллах Таала ушундай сыпаттап атат. Не, ал ушундай үмүтсүз абалга түшүп калат. Кыйынчылык келип калса, үмүтсүз абалга түшүп калат. Эч кандай бир жакшылык келбей тургандай, ошо түйшүк проблемадан эч качан чыкпай, кутула албай кала тургандай, ушундай үмүткө түшүп калат, абалга түшүп калат дейт да. Тескеринче адам баласы эмне? Ошондой абалга түшкөндө дароо Аллах Таалага кайтыш керек, Аллах Таалага жалбарыш керек. Аллах Таала эмне? Аны сынаш үчүн берет, аны кууратыш үчүн сыноо бербейт. Аллах Таала эмне? Ошону сынап, кээде адам баласы көбүп баратканда, Аллах Тааланы унутуп баратканда, ошо Аллахты эстетиш үчүн, Аллах Таалага тооба кылсын, кайтсын деп ошондой сыноолорду берет. Көпчүлүк адамдар ошону түшүнбөйт дагы, эмне? Ошондо сынып бир жолу үмүтсүз абалга түшүп калат. Аллах Таала ушундай сыпаттап атат. Андан кийин айтат: "Ва ла иназакнаху рахматан мин ба'ди дарра массатху ла якуланна хаза ли." Эгерде ага ошондой кыйынчылык келди да, ошондой абалдан кийин биз ага анын артынан жакшылык берип койсок дейт, ал жанагы кыйынчылыктардын баарын унутуп,
үмүтсүз абалга жүргөн, кандай абалда жүргөндөрүн унутуп калып туруп эмне дейт? Бул мына меники, бул мен таптым ушуну, мен кыйындыгыман деп, өзүнүн кыйындыгынан деп баштайт дейт да. Аллах Тааланын фазилети менен, Аллах Таала райымы менен альхамдулилля сабыр кылдым, Аллах Таала мага жеңилдик берди, Аллах Таала ушундай балилерден кутултtu деп шүгүр кылбайт дейт. Негизи мусулман адам эмне жанагындай болуш керек да, кыйынчылык келгенде сабыр кылып, сөзсүз түрдө Аллах Тааладан үмүт үзбөстөн, кыйынчылыктын артынан жакшылык бар, жеңилдик бар деп Аллах Таала Куранда айтат: "Инна ма'ал усри юсра ва инна ма'ал усри юсра". Албетте кыйынчылыктын артынан жакшылык бар, жеңилдик бар дейт да. Сөзсүз түрдө сабыр кыла турган болсоң, соо баласы сабыр кылганың үчүн. Жана Аллах Таала сөзсүз түрдө кандай Аллах Таала тооба кылып, жалбарып кайта турган болсок, анын артынан жеңилдик берет. Мусулмандын абалы ошондой болуш керек. Ал тескеринче болуп атат. Адам баласы тескеринче болуп атат. Кыйынчылык келгенде Аллах Тааладан үмүтсүз болуп, эч кандай жакшылык келбей тургандай болуп, ошондой абалга түшүп калып атат. Андан кийин Аллах Таала ошонун артынан жакшылык берсе, дароо надандыгына баштап эмне деп атат? Бул менин кыйынчылыгымдан, мына мен өзүм таптым ушуну деп Аллах Тааланы унутуп калат дейт да. Бул аяттын тафсиринде Мужахид айтып атат. Кала Мужахид хуа Мужахид деген бул табииндердин чоңдорунан, алымдарынан, имамдардан. Ал айтат, бул Абдулла ибн Аббас радыйаллаху анху шагирти. Ошол айтат: "Хаза би амали ва ана махкукун бихи". Ооруп калгандан кийин шифа келсе, банкрот болгондон кийин, кыйынчылыктан кийин, жакырчылыктан кийин бир байлык келип калган болсо, эмне дейт? Бул менин өз мээнетим менен, пешене терим менен мен ушуга татыктуумун деп. Көрдүңүздөр? Мен ушуга ылайыктуумун. Көпчүлүк колунда бар эмелер, ошо бир иштери ийгиликтүү болуп жетишкен адамдарда көпчүлүгү ушуну сөз түрүндө айтышат. Мына мен ушуга ылайыктуубуз да биз. Ошон үчүн Аллах Кудайым берип атат да бизге депчи. Кээ биркилер эмне ошону айтпаса дагы жүрөгүндө ушундай сезимдер бар да. Биз ушуга достойнубуз. Кедейлер ошо өзүнүн абалына жараша Алла Таала ошондой кылып атат. Эгерде жакшы болсо, жакшы ылайыктуу болсо аларга да бермек депчи. Ушул сыяктуу адам баласы ушинтип көбүп кетет деп атат. Мужахид ушундай деп айтып атат. Бул аяттын тафсири ушундай дейт: бул менин кылган мээнетим, өз мээнетим менен жеттим, өз аракетим менен жеттим. Мен ушуга татыктуумун деп ушундай сезимде болуп ушундай сөздөрдү айтат дейт. Ва кала ибн Аббас юриду хада мин инди, яни би амали ва би сабаби. Ошондой эле Абдулла ибн Аббас радыйаллаху анху да ушинтип айтып атат. Бул эмне? Мен өзүмөн келдим. Мен амалым менен, өзүмдүн аракетим менен келдим деп айтат. Ва кала Катада ала илмин минни би вужухин макасиб. Катада деген табиин айтып атат. Эмне? Бул аяттын мааниси эмне дейт? Бул мен ушу иштөө жолдоруну, бизнестин жолдорун жакшы билген үчүн, ошон үчүн мага ушундай келди, байлык, жакшылык келди деп айтат. Демек, кичине бизнес кылса, кичине иштери жүрүшүп калса, адам баласы эмне? Иштин көзүн билиш керек да деп коет да. Иштин көзүн билиш керек. Иштин көзүн билсең эме болот. Биз билебиз, ошону кылып атабыз, ошон үчүн бизге келип атат дейт да. Андай эмес. Кээде мисалы үчүн караңыз, кээ биркилер эмне? Мен күчтүү экономист болгон үчүн, же профессиясы менен мактанат. Күчтүү мындай болгонум үчүн ушундай акчалар келип атат, ушундай байлык келип атат деп ойлойт да. Ырыскы бул Аллах Таала ар кимге берет, ар кимге ар кандай берет. Кээде ошондой күчтүү экономисттер, экономикада ушунчалык күчтүү эмелер бар экономисттер, бирок эмне? Өмүр бою жакыр болуп өткөндөр бар. Кедей болуп, түшүнүктүүбү? Кээ биркилер бар, экинчи классты бүткөн эмес да, бирок эмне? Байлыгы ушунчалык чексиз байлар бар. Демек, ырыскы деген ал кыйындыктан, башкадан эмес. Не Аллах Таала адамдарга ырыскыларын бөлүп койгон. Бирок ошо адамдын мээнети, аракети бул себептердин биринен, бир себептерден да. Ал баардык нерсе эмес. Өзү иштеп, аракет кылган болсо, жумуш кылган болсо бул себептерден, бирок ал баардык себеп эмес. Ошон үчүн кандайдыр бир жакшылык келбесин, адам баласы эмне? Бул менин кыйындыгыман, мен өзүм таптым, мен мындай болдум, жакшы бизнести билем, ишти жакшы билем деген ушундай сезимдерге барбай, ушундай сөздөрдөн алыс болуш керек. Ва кала ахарун ала илмин мин Аллахи анни лаху ахлун. Да башка тафсир алымдары ушундай деп айтат дейт. Аллах Таала бул нерсени мага эмне себептен берди десе эмне дейт экен? Ушул жакшылыкты эмне себептен берди дегенде Аллах Таала билди дейт. Мен ушуга татыктуумун, ушуга достойнумун. Мен ушундай жашоого ылайыктуумун, ушундай байлыкка мен татыктуумун. Аллах Таала ошону билген үчүн мага ушундай берип атат деп айтат. Түшүнүктүбү? Аллах Таала демек жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы андай адамдын ошо татыктуу болгон үчүн, татыксыз болгону үчүн эмес, аны сыноо үчүн берилет. Ошондой эле ва хада маана калу Мужахид утиту аля шарафин. Мужахид айтат, бул нерселер мага ушундай мен шарапаттуу болгон үчүн, кадырбактуу болгон үчүн,
Эмне мага Аллах Таала ушундай берди. Аллахтын алдында кадыр баркым бар болгон үчүн ушундай жакшылыктарды берип атат дейт. Демек, кээ бир адамдардын кадыр баркыны, Аллахтын алдында кадыр баркыны ушул нерсеси менен, жашоосу менен, материалдык нерсеси менен сынайт. Бай жашаса, жакшы жашаса, демек Аллах Таалага жакынмын мен. Аллах Таала мага ошон үчүн, Аллахка жакындыгым үчүн ушундай байлык берип атат, ушундай жакшы жашоо берип атат. Демек мен таза жүрөткөм, жакшы жүрөткөм дейт. Кээ биркилер эмне кыйналып жашаса, кедей болсо, алар ошого татыктуу, алар ошого ылайыктуу. Аллах Таала ошону билип, ага ошондой берип атат. Андай эмес, ал жакшылык, жамандыктын баардыгы Аллах Таала сыноо иретинде берет. Кээ бирлерди байлык менен сынайт, кээ бирлерди жокчулук менен сынайт, кээ бирлерди ден соолук менен сынайт, кээ бирлерди оору менен сынайт. Баардыгы сыноо, жашоо башынан аягына чейин сыноо. Ар кимди ар кандай жол менен сынайт. Демек, жакшылык дагы Аллах Таала тараптан, жамандык дагы Аллах Таала тараптан. Эми бул аяттын тафсирине табейиндер бир нече тафсирлер менен тафсирледи, бирок алардын мааниси бири-бирине карама-каршы келбейт. Алардын баардыгы эле бир эле маанини айтып атат, ар кандай жол менен чечмелеп атат. Демек, алардын баарынын кыскача мааниси эмне? Аллах Таала бир пендеге жакшылык берген болсо, байлык берген болсо, ырыскы берген болсо, ошону Аллах Таала берди. Альхамдулилля, Аллах Тааланын фазилети менен, Аллах Тааланын райымдуулугу менен мага ушундай жакшылыктар келип атат деп, Аллах Таалага таандык кылбастан өзүнүн кыйындыгына, мен күчтүү бизнесмен болгон үчүн, күчтүү экономист болгон үчүн, күчтүү дагы бирдеке болгон үчүн деп өзүнүн ишине таандык кылат. Же мен Аллахтын алдында кадыр барктуу болгонум үчүн Аллах Таала ушундай берип атат деп айтат дейт. Бул аяттан негизги пайда, эки пайда эмне? Мусулман адам кандайдыр бир кыйынчылык келген болбосун, ага жакырчылык келсин, ден соолугунан келсин, башка жактан сыноо келсин, кыйын башына түйшүк түшкөн абалда эч качан үмүтсүз болбош керек. Аллах Таала айтып атат, адам баласы ушундай. Дүйнөнү жакшы көрүп, дүйнөнүн аркасынан кубалап чуркап жүрө берет дейт. Андан тажабайт. Бирок эмне башына кыйынчылык түшүп калса эле, болду, бүт үмүтү үзүлүп калат. Эч качан ага бир жакшылык келбей тургандай дейт. Аллах Тааладан үмүтү үзүлүп калат. Аллахтын райымынан, фазилетинен үмүтү үзүлүп калат дейт. Мусулман адам андай болбош керек. Тескеринче, кыйынчылык келгенде сабыр кылып, сөзсүз түрдө артынан жеңилдик керет деп Аллахтан үмүттү үзбөш керек. Экинчиден, жакшылык келе турган болсо, сөзсүз түрдө ошол жакшылыкты Аллах Таалага шүгүр кылып, Аллах Таалага таандык кылыш керек. Андан кийинки хадисте айтат, кийинки далилде Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu инна саласан мин бани Исраил. Абу Хурайра радhiyallahu anhu риваят кылып айтып атат. Бани Исраил деген бул Якуб пайгамбардын урпактарынан. Ошол жөөттөр, булар эмне? Үчөө дейт. 3 адамга, ошолорго Аллах Таала аларды сынайын деди. Бири алардын үчөөсү ушундай сыноолордо болчу. Бири Абрас деген оору менен. Абрас деген кыргызча кандай болот? Бизде оштукча эмне? Пес оорусу дейт. Пес деген жана денеси кичине агарып кетет го. Агарып ак түшүп кете берет. Бузулуп, денесинде эмес. Ак түшүп бузулуп кете берет. Ал эмне? Айыкпас оору. Анын дарысы жок. Адам баласы аны дарылай албайт, лечение кыла албайт ал пес оорусуну. Ошол айыкпас оору, ошондой оору менен ооручу дейт аны. Бул Иса алейхиссалам ошондой ооруну айыктырган. Аллах Иса алейхиссаламдын мужизаларынан, өзгөчөлүктөрүнөн ал эмне? Ошондой ооруларды дарылачу. Биринчиси ошондой оору менен ооруган. Экинчиси айтат ва акра. Экинчиси эмне? Таз болчу. Жагандай чач өскөн эмес, чач өспөйт, таз болгон. Үчүнчүсү а'ма, үчүнчүсү сокур болгон. Ошол 3 кишини Аллах Таала сынайын деди. Фа арадаллаху ан ябталияхум. Аллах Таала эмне? Аларды сыноону каалады. Ошол үчөөнү сыноону каалады. Фа бааса илейхим малекан. Аларга бир периштени жиберди Аллах Таала. Адамдын сүрөтүндө периште жиберди. Бул периштелер гайып аламы. Биз аны кандай экенин билбейбиз, гайып аламы. Аллах Таала айткан, пайгамбарыбыз кабар берген нерселерге ыйман келтиребиз. Алар эмне? Аллахтын буйруктарына эч кандай каршы чыкпастан баарын толук аткарышат. Демек, ошол периштени жиберди, адам сүрөтүндө жиберди. Ал биринчи фаатал абраса факал. Жанагы пес оорусу менен ооруганга келди дагы айтты. Эй юшайин хаббу илейк. Сен кайсы нерсени каалайсың? Кайсы нерсени эңсейтилең деди. Кала лаунун хасан ва жилдун хасан ва язхабу анни аллази qadarani an-nas bihi. Айтты, мага ушу жакшы өң түс берилсе, жана жакшы терим, ошо кожам жакшы оңолуп кетсе, адамдар мени жиркип айыптаган ушул оорумдан айыгып калсам, ушул нерсе менден кетсе деди. Анда периште эмне кылды? Фамасахахул малак. Аны периште жана ооруларны денесине мындай
сүйкөп койду. Ошо менен Аллах Тааланын кудурети менен ал эмне айыгып кетти. Айыгып кеткенден кийин ага айтты: "Фа айюл малу ахаббу илейк?" Сага мал мүлктөн, дүйнөдөн кайсынысы сүйкүмдүү, кайсы нерсени жакшы көрөсүң деди. Кала ал-ибулу авил бакар шакка Исхак. Төө же уй деди. Төө же уй деди. Бул жерде Исхак деген риваят кылуучу шектенип күмөндөнүп калды да, төө деп айтты эле же уй деп айтты эле деп. Ошо экөөнүн бирөөсүн сурады деди. Анан айтты: "Фа утия нaqatan ushara." Ага ушундай төө берилди, бооз төө берилди. Уже туусу жакындап калган бооз төө берилди. Бул арабтардагы эң баалуу төөлөрдөн. Ошондо эң жакшысы берилди. Андан кийин ага айтты: "Баракаллаху лака фиха." Ал периште ага дуа кылды. Демек оорусунан дагы айыкты дагы, ага мал мүлк берди, бооз төө берип, Аллах Таала сага ушул нерсеңе береке берсин деп ага дуа кылды. Андан кийин айтат: "Сумма атал aqra'a faqala ayyu shay'in habbu ilayk." Андан кийин жана тазга келди. Сага кайсы нерсени эңсейсиң? Кайсы нерсе жагат дегенде, "Qala lawnun hasan wa sha'run hasan." Мага жакшы өң түс берилсе, жана чач берилсе, жакшы чач берилсе. "Wa yadhhabu anni alladhi qadira lin-nas bihi." Жана менден ушул оорум кетсе экен, оору дегенде таздыкты айтып атат. Адамдар мени айыптаган, жиркиген нерсем кетсе экен дегенде, "Famасаху fazahaba anhu qadaruhu." Андан не? Периште аны да сылаганда, андан ошо айыптуу нерселер кетти. "Wa utiya sha'ran hasanan." Жакшы чач өсүп чыкты дейт ага. "Qala ayyul mali ahabbu ilayk?" Кайсы мал мүлктү жакшы көрөсүң дегенде, "Qala al-baqar aw al-ibil." Төө же болбосо уй деп айтканда, "Fa utiya baqaratan hamilan." Ага дагы бооз болгон уй берилди. "Wa qala barakallahu laka fiha." Ага да ушундай дуа кылды. Сага Аллах Таала бул мал мүлкүңө береке берсин деп дуа кылды. Андан кийин "Fa atal a'ma fa qala ayyu shay'in ahabbu ilayk." Сокурга келди дагы, ага да айтты: "Кайсы нерсе эң сага сүйкүмдүү нерсе?" дегенде, "Qala an yaraddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nas." Аллах Таала мага көзүмдү кайтарып берсе, мен адамдарды көрсөм деди. "Qala famasahahu faraddallahu ilayhi basara." Аны да көзүн сыйпаганда, Аллах Таала ага көзүн кайтарып берди. "Qala ayyul mali ahabbu ilayk?" Кайсы мал мүлк жакшы көрөсүң дегенде, "Qala al-ghanam." Койду жакшы көрөм деди. "Fa'a'tiya shatan walidan." Ал не? Ошо тууган козгулуу кой берди деди ага. Анан "Fa anta jahadan wa walada hada." Эки оорукчан дагы бул койдун эси дагы баарыныкы ошо тууп, койдун эмеси дагы көбөйүп, ушундай болуп алар тууп көбөйүп баштады дейт да. "Fakana li hada wadin min al-ibil." Биринчисинде эмне? Бир өрөөн төө болуп кетти көбөйүп. "Wa li hada wadin min al-baqar." Экинчисинде ошо бир өрөөн көп уй көбөйүп кетти. "Wa li hada wadin min al-ghanam." Үчүнчүсүндө эмне? Толтура кой болуп кетти. Бул эмне? Периштенин дуасынын берекеси менен. Периште аларга эмне? Аллах Таала береке берсин деп дуа кылган. Ошентип алар ушундай байып кетти. Төөсү көбөйүп, мал мүлкү көбөйүп, байып кетти. Андан кийин дагы сынаганы келди. Summa innahu bir nece vakt ötkөндөн кийин сынагы келди. Summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Анан биринчи кишиге келди. Жанагы пейсе оорусу менен ооруганга өзүнүн абалында болуп келди. Кедей, ал башында жакыр болчу, денесинде оорусу бар болчу, терисинде. Ошол өзүнүн сүрөтүндөй болуп, оорукчан адам болуп, кедей болуп ага келди. Айтты: "Мен кедей ушундай адаммын, мусапырмын" деди. "Мен жолдо эмем түгөп калды. Тамак ашым түгөп калды, мусапырмын, кедеймин. Кадин катаат биял хибал." Мен не жолдун себептери, ошо жолдо бара турган жериме жеткизе турган себептерим баардыгы түгөнүп калды деди. "Ас'aluka billazi a'taka al-lawn al-hasan wal-jild al-hasan wal-mal ba'iran." Айтты: "Мен ушу Аллахтын сага ушундай жакшы өң сыпат берген, жана жакшы тери берген, дене берген тери, кожа. Жана мал мүлк, байлык берген Раббың менен, ошонун аты менен сурайм" деп атат да. "Ошонун аты менен сурайм, мага бир төө берчи" деди. "Атабаллагу bihi fi safari." Ошо мен сапарымды улантып жетип алайын деди. Ошенткенде "Faqala al-huquq kaseera." Ал айтты: "Мага милдеттүү нерселер көп. Мен бере турган берешем көп" деди да. Тияка бала чакама жумшашым керек, тууганыма беришим керек, бияка беришим керек. Өзү мындайча айтканда расход көбөйүп кетип атат. Кой башты өртпө деп ушундай айтты да. Мен да өзү расходум чыгашам көп. Ага периште айтты, эскертип: "Канни арифука." Мен сени тааныгандай болуп атам деди. Жана кишиничи. "Алам такун абраса яхзурукун нас факиран фa'атак Аллах азза ва жалл." Сен ушул мага ушу ба териси ооруган ушундай киши эмес белең? Аллах Таала сага ушундай кедей эмес белең? Аллах Таала ушундай көп сага мал мүлк, байлык бербеди беле деп эски абалын эскертти ага. Эскерткенде ал эмне деди?
Ал Аллахтың нияматын четке қағып, текебірленіп ушундай деді. Иннама варисту хадал мала кабиран ан кабир. Чынында бұл мал мүлк маған келіп қалған жоқ деп отыр. Мындай қоқыстан эле келіп пайда болып қалған жоқ. Бұл мен ата бабамдан мурас қылып илгертен келатқан мал мүлкөбүз біз. Илгертен біз байбыз деді да. Мындай биздин задыбыз, урук тукумубуз бай. Біз кедей болгон эмеспиз такыр деп өзүнүн илгерки абалын четке кагып баштады. Фада алейхил малак. Ага анда периште ачууланып ага дуа кылды, ага каршы дуа кылды. Ин кунта кадибан фасайяракаллаху ила ма кунт. Эгерде калп сүйлөп аткан болсоң, ушул сөзүң калп болуп турган болсо, Аллах таала сени мурунку абалыңа кайтарып койсун деп дуа кылды. Ва кала ва атал акра фи суратихи. Андан кийин жанагы тазга келди. Анын дагы өзүнүн абалында келди. Ошондой абалда келди дагы. Ага айтты: "Факала лаху мисли ма кали хаза." Ошо биринчи беркиге айткандай эле сөздү айтты. Кедеймин, мусафырмын, сапарымды жете албай калдым, кыйналып калдым. Ал дагы ошондой деп жооп берди. Мен расходум көп, кой бере албайм деп жооп берди. Ага дагы ошондой дуа кылды периште. Ачууланып ага дагы дуа кылды. Андан кийин үчүнчү сокурга келди. Атал ама фи сурати. Ага дагы сокур абалында ушундай сүрөтүндө келди. Факала ражулун мискин ва ибн сабил кад инқатаат би хибали фи сафари. Мен кедеймин, мусафырмын, жолумда, сапарымда түгөнүп калды, тамак ашым түгөндү, мен жете албай калдым. Вала балага лиял йаума илля биллахи сумма бик. Эми бул жерде менде биринчи Аллах Тааладан, андан кийин сенден гана үмүтүм бар. Башка эч кандай бир үмүт кыла турган, жардам сурай турган адамым жок деди. Асалука биллази радда алейка басарака шатан атабаллагу биха фи сафари. Сага көзүңдү кайтарып берген, көз берген зат менен ортомчу кылып сурайм, ошо Аллахтын аты менен сурайм. Мага бир кой берчи, мен ошону менен сапарымды улантып жетер жериме жетип алайын деди. Анда сокур Аллахтын нияматын четке каккан жок. Ал айтты: "Күнтү ама фахрадаллаху алейхи басара." Чынында мен сокур болчумун деди. Аллах таала мага көзүмдү кайтарып берди дейт. Фахуз ма шит ва да ма фахуз ма шит. Каалаган нерсеңди ал. Койбу, эмне каалайсың, каалашыңча ал деди. Каалашыңча алды. Фаллахи ла ажхадука бишайин ахастаху лилlah. Аллахка ант ичип айтам, Аллах үчүн, Аллах жолунда алган нерсең канча алсаң да эч бирине тыйбаймын деди. Каалашыңча ал деди. Бул эмне? Аллахтын нияматына шүгүр кылып, Аллахтын бергенини четке каккан жок, текебирчилик кылган жок, тоң мойнун кылган жок, Аллахтын нияматыны мойнуна алган үчүн ушундай шүгүр кылды. Анда бул сыноо экендиги билинди, үчөөнүн тең, сыноо үчөөгө тең болгон сыноо экендиги билинди дагы. Ал периште ушундай деп айтты. Факала лахул малак амсик алейка малак фа иннама утилитум. Коюңду дагы баарын өзүң ала бер деди. Бул силерге сыноо болчу деди. Вакад радияллаху анху. Чынында Аллах таала сенин ушул шүгүр кылганың үчүн разы болду. Аллах таала сенден разы болду деди. Аллахтын нияматын четке какпаган үчүн, шүгүр кылган үчүн разы болду. Ва сахита аля сахибек. Жана эки шеригиң эмне Аллах таала газабы келди, ачуу келди. Алар эмне Аллахтын нияматыны четке каккан үчүн деп. Бул адам баласынын, көпчүлүк адамдардын бул хадистен көптөгөн пайдалары бар. Көпчүлүк адамдардын абалы ушундай. Аллахтын нияматыны четке кагышат. Кичине байлык келсе, жакшылык келсе, текебирчилик баштайт. Өзүнү кыйын сезип баштайт. Бул жерде дагы эмне? Бул бөлүмгө тиешелүүсү ошол. Аллахтын нияматын, Аллах таала берген жакшылыктарды, нияматтарды Аллахка таандык кылуу. Жана бул хадистен алынган пайдалардан адам баласы билиш керек, ушул нияматтагы, жакшылыктагы никам деген бул эмне? Сыноолор. Кедейчилик, оорук, кырсык, ар кандай сыноолор. Экөө тең бул сыноо. Адам жакшы болгон үчүн, жаман болгондугу үчүн эмес. Аллах Тааладан сыноо. Кебирлерди жана айткандай байлык менен сынайт, кебирлерди жокчулук менен сынайт, кебирлерди ден соолук менен сынайт, кебирлерди оору менен сынайт. Бардыгы бул Аллах Тааладан болгон сыноо деп сезиш керек да. Аллах Таала сабырга адам баласы сабыр кылыш керек. Ошондо Аллах Таала сөз түрдө анын жакшылык берет жана сабыр үчүн дагы сооп алат. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва набluwannakum bil khayri wa sharri fitna." Аллах Таала эмне? Силерди биз жакшылык менен дагы, жамандык менен дагы сынайбыз деп атат. Демек, Аллах Таала сынаганда бир гана жакшылык менен сынабайт, же жамандык менен сынабайт, бардыгы сыноо болот. Жана бул хадистен алынган пайдалардан периштелер эмне? Аллах Таала аларга ушундай кудурет берген, ар кандай абалга өзгөрө алат экендиги. Адам сыяктуу, адам кейпине өзгөрүп, ар кандай сүрөттө келе алат экендиги. Ал Аллахтын кудурети менен. Жана бул хадистен пайдалардан илгерки өткөндөрдүн окуяларын ушул ибарат алыш үчүн эскерүү дагы бул шариатта талап кылган иштерден. Куранда келген окуялар, хадисте келген илгерки коомдардын. Алардан эмне?
Биз ибарат алып сабак алыш үчүн. Андан кийинки пайдалардан адам баласына бир байлык келген болсо, бул жакшылык келген болсо, ага шүгүр кылып, ошол мал мүлктүн акларыны чыгаруу бул Аллах Таалага шүгүр кылуудан. Мисалы үчүн байыган болсо зекетини берүү, ажылыкка кудурети жеткен болсо ажылык кылуу, тууган уругуна жардам берүү, кедейлерге, жакырларга жардам берүү сыяктуу бул баардыгы мал мүлктүн акларынан. Ошоларды кылуу бул ошол Аллах Таала берген жакшылыктын шүгүрүнөн болуп эсептелинет. Ал эми сараңдык болгон болсо, байлык келген болсо, сараңдык болсо, ошону чыгарбагандык, кырмабагандык бул Аллахтын нематына капырлык кылуу болуп эсептелинет. Көпчүлүк адамдар жокчулук учурунда ушундай эңсешет. Байлыгым болсо, туугандарыма жардам берсем, зекет берсем, мындай ажылыкка барсам, ата-энемди ажылыкка алып барат элем, мындай кылат элем дейт. Анан эмне байлык келгенде ошонун баарын унутуп баштайт. Зекетини бербей баштайт, важип болгон. Тууган уругуна жардам бербейт. Өзүндө жок кезинде байларды карап ушундай сүйлөйт. Бай мынча чыгарып койсо болот да, акылдуу да, мону буга берип койсо болот, мындай кылып койсо болот, жардам. Ал эч канча ага эчтеке эмес деген эмелерди. Бирок эмне өзүнө келгенде, мисалы үчүн, айтайлы, бир $100,000 акча болсо ушундай кылат элем деп эңсеши мүмкүн да. Анан ошончо акчасы болгондо аны аз көрүп калат. Аны аз көрөт да, кой кичине ушуну 200 кылып алайын, анан жаган баштайм. 300 кылып алайын, 400 кылып алайын, ошентип жүрүп өтөт. Адам баласынын нафсы ошондой экен. Андан кийинки бул хадисте дагы пайдалардан Аллах Таала жазаны амалга жараша берет. Ал жаза мин жинсил амал дейт. Ким кандай амал кылган болсо, ошого жараша Аллах Таала жазасын берет. Бул жерде эмне? Алар Аллах Таалага газабын келтире турган иштерди кылды, Аллах Таала эмне? Аларга ачуусу келди. Жана ошондой эле шүгүр кылган үчүн Аллах Таалага разы болду. Андан кийин бул хадисте дагы тавассул келди. Тавассул деген ас'алука билlah, Аллахтын аты менен сурайм. Аллах Тааланын кылган иштери менен деп ортомчу кылып сурап атат. Тавассул деген ортомчу кылып дуа кылуу, бирдекени ортого коюп дуа кылуу. Бул шариатта 3 нерсе менен гана болот. Биринчиси Аллах Тааланын ысым сыпаттары менен. Кандай? О Аллахым, о Рахман, өзүң райымдуу затсың, өзүң райымыңа ал. О Раззак, өзүң рызкы берүүчүсүң, рызкы бер деп Аллах Тааланын ысым сыпаттары менен дуа кылуу. Аллах Таала Куранда айтат: "Валиллахил асмаул хусна фад'ууху биха". Аллахтын көркөм, кооз ысым сыпаттары бар, ысымдары бар. Ошолор менен Аллах Таалага кайрылып дуа кылгыла дейт. Экинчиси болсо бул адам баласы өзү кылган жакшы амалдарына Аллах Таалага ортомчу кылып дуа кылуу. Бул жөнүндө Аллах Таала Куранда айтат: "Роббана аманна фагфир лана зунубана". О Раббыбыз, Аллахым, биз сага ыйман келтирдик, биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин деди. Демек, бул жерде ыйман келтиргенди ортомчу кылып дуа кылып атат. Ошондой эле жана белгилүү хадисте келет, 3 киши үңкүргө камалып калганда, алар ар бири өзүнүн жакшы амалдарына, калыс Аллах үчүн кылган амалдарын ортомчу кылышып дуа кылышат. Үчүнчүсү болсо бул бир салих, таква адам болсо, ошонун тирүү кезинде ошого дуа кылып кой деп сурасаң. Аллах Таалага дуа кыл, Аллах Таала мага рызкы берсин, Аллах Таалага дуа кыл, Аллах Таала мага балени кетирсин деп ошодон дуа кылсаң, сурасаң, ошонун дуасы менен ортомчу кылуу. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар ушундай тирүү кезинде келип сурашчу. Мисалы үчүн Абу Хурайра радыйаллаху анху: Аллах Таалага дуа кыл, апамды иманга келсин, мусулман болсун деди. Ал мусулман болду. Аллах Таалага дуа кыл, апам жана мен адамдарга сүйкүмдүү болойлу деди, сурады. Сахабалар келип сурашчу: "О Аллахым, Аллахтын элчиси, куракчылык болуп кетти, дуа кыл, жамгыр жаасын" деп. Бул тирүү кезинде бир салих адам болсо, таква деп билсең, ошондон дуа кылып кой деп сурасаң болот. Ал эми өлгөн адамдан сураган болбойт, ал өлгөн адамды тавассул кыла турган болсо. Ошондой эле өлгөн адамдын кадыр баркы, пайгамбардын урматына, паланчынын урматына, мындайдын урматына деген бул баары бидат болуп эсептелинет. Шариатта ушул 3 жол менен гана тавассул болот. Ушуну менен бул бөлүм бүтөт. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.